Премьер-министрлик кызматка дайындалган Улукбек Марипов жогорку кеңештин жыйынында эл өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берип жатып, өкмөттүн ишиндеги жасай турган пландары тууралуу айтып берди. Ал өкмөттүн азыркы түзүмү бир топ чачыранды экендигин айтып, кызматка келсе оптималдаштырууга бара тургандыгын кошумчалады. Ушул жерде анда ачык эле айтайын, 22 өкмөт мүчөсүнөн 16 өкмөт мүчөсүнө чейин кыскарат. Азыркы айыл чарба жана суу чарба башкармалыктары бириктирилип, жаңы аталыштагы айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги түзүлөт. Анын курамына Токой чарба агенттиги менен суу ресурстары агенттиги киргизилет. Ошондой эле экономика жана каржы министрлиги да бириктирилип, энергетика тармагын тейлеген өзүнчө министрлик түзүлөт. Өкмөттүн жаңы түзүмү иштелип чыгып, айрым бөлүмдөр жоюлат. Финансы полициясынын милдеттери ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилет. Мындан тышкары мамлекеттик каттоо кызматы жана анын алдындагы унаа ишканасынын милдеттери да ИИМдин карамагына өткөрүлөт. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жана куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын базасында коргоо министрлиги түзүлөт. Өкмөттүн аппарат башчысы Бакыт Аманбаев да маалымат булактарына чакан өкмөт кураларын жана мурдагыдай ар бир тармакта тейлеген вице-премьер-министрлер болбой тургандыгын айтты. Оптимизациялоо иши аяктады. Биз анын баардыгын президентке бердик. Анын негизинде Кыргызстандагы буга чейинки 48 мамлекеттик органдардын санын 16га түштү. Ал эми серепчилер бул оптималдаштырууну колдой турганын билдирип, бул өлкөдөгү мыйзам бузуулар азаят деп эсептешет. Ошондой эле өкмөттүн курамынын жоопкерчиликтүү болуусуна өбөлгө түзүлөт деп айтышат. Ички иштер кызматына паспорт берүүдү, автомашиналарды учетко коюп, аларды чыгаруу кызматтарынын баардыгын өткөрүп атканы негизинен туура. Паспортко берип аткан адамдарга ошо милиция кызматкерлеринин көзөмөлүнүн жоктугунан мына баарыңар күбө болуп атасыңар. Кыргызстандын паспортун кимдер гана албай атат. Эми бүгүнкү президенттин жүргүзгөн саясаты, реформасы менин оюмча туура эле болуп атат да. Бардык министерство, агентство, департаменттерди оптимизация кылып туруп, чогултушуп, мурун СССРдин убагында деле ошолор мисалы ГРЭС, паспорт стол, унаа бүт бар жок эле МВДнын алдында болгон да. Азыр деле ошолордун баарын топтоп жөндөн жөн эле бир ишти кайра дублировать этип эме кылганын кереги жок. Финполиция деле мурун экономикага каршы күрөштө МВДнын алдында бар эле. Кыргызстанда 28 000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер бар. Бул өлкөнүн ар бир 447-жараны атка минер дегенди түшүндүрөт. Алардын айлык акысына 48 миллиард сом жумшалат. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.